Саламатсыздар достор, Форика мектебине куш келдиңиздер. Бүгүн алтын боюнча кырдаалды байкап карап көрөлү. Кандай кыймыл аракет болуп жатат жана кайсыл тарапты көздөй биз барышы мүмкүнбүз. Негизи маалыматты кыска нуска бергенге аракет кылайын. Азыр күнүмдүк таймфреймге өтөбүз. Достор, ушул жерде кырдаалды карай турган болсок, мынакей бул биринчи күнү болгон тамдын орусча айтканда поглощенияны көрсөк болот жана жакшы бир чоң көлөкөсүн көрсөк болот. Негизи мен айтат элем, азыркы кырдаал бир кыйла белгисиздиктин кубалында турат окшойбуз. Анткени ушул жерден мисалы ар кандай аргументтер төмөн жакты көздөй жана башка аргументтер жогору жакты көздөй айтып жатат. Эми төмөн жакты көздөй бара турган аргументтер кайсылар? Мисалы биз азыр 4 саатка өтсөк, эң биринчиден биз баага магнит боло турган деңгээлдерди белгилеп кетели. Мынакей ушул жерде ликвидность бар, кийинки ликвидность жана үчүнчү ликвидность. Сиз билесиз, ликвидность бул баага дайыма магнит болот. Экинчи аргумент, мынакей ушул жердеги минимумду кийинки минимум ушул минимумга караганда төмөнүрөөк жайгашкан жана кийинки минимум андан да төмөн жайгашкан. Кийинки кыймыл аракет, мисалы ушул жердеги деңгэл бул деңгээлден жогору өтпөсө, кайра төмөндү көздөй түшө турган болсо, анда ушул жердеги ликвидностьти алышы мүмкүн. Бул ликвидностьтун деңгээли 2006 баасына чейин жетет экен. Андан кийин ошол жерден бир реакция болушу мүмкүн. Аны байкап карап турабыз. Анда эмесе жалпысынан эсептесек, биринчи аргумент ликвидность бар төмөн жактагы, экинчи аргумент ушул жерде слом структуры пайда болуп жатканын көрүп жатабыз. Үчүнчү аргумент шамдарды анализ кыла турган болсок, мынакей жакшы бир чоң көлөкөс пайда болду жана орусча айтканда поглощение бардыгы төмөн жакты көздөй кетет деген белгилерди айтып жатат. Бир жумалык таймфреймге өтө турган болсок, мынакей ушул жерде каршылык чөйрөсү бар. Биз көргөндөй эле ушул каршылык чөйрөсүн биз шамдын денеси менен өтүп бекилген жокпуз, достор. Бул бир гана көлөкөс менен өттүк. Анда эмесе төртүнчү аргумент биз төмөн жакты көздөй кетиши толук ыктымал деген аргументти айтып жатат. Эми достор, ошол жерден жогору көздөй кетиши мүмкүн деген аргументтерди карап көрөлү. LifeFinance.org сайтына кирип, ушул жердеги аналитика же болбосо эксперттердин ой жүгүртүүсүн, маалыматтарды окуп көрүшүбүз керек. Мынакей алтын боюнча ушул эксперттик аналитиканын статьясы чыгыптыр. Мисалы, пара золото USD безуспешно протестировала ключевой уровень 2100, однако по сравнению с первой попыткой его прорыва в мае сейчас восходящий потенциал значительно возрос. Первая и главная причина ослабления рынка облигаций, главного конкурента металла среди защитных активов. В конце октября этот сектор активно снижается, так самые популярные десятилетние бумаги в ходе сегодняшних торгов удерживаются в районе 4,2%, а еще 19 октября они торговались по ставке 5%. За этот же отрезок времени котировки золота поднялись с отметки 1930 до 2030. В дальнейшем ожидается продолжение нисходящей динамики ценных бумаг, что безусловно поддержит позиции драгоценного металла. Америка Кошмо штатынын инфляциясы азайып баратат деген сөздү айтып жатат жана процентный ставканы жогорулатышы мүмкүн эмес деген. Достор, эми дагы башка статьяны көрөлүм. Бул жердеги Америка Кошмо штатынын макроэкономикалык кырдаалын ошол жерден түшүнсөк болот. Мисалы, американская валюта умеренно укрепляется к еврофунту, но слабеет в паре с иеной. Накануне были опубликованы октябрьские данные по объему американских промышленных заказов, которые оказались слабыми. Показатель впервые с июля сократился на 3,6%. Эми көңүл бура турган мынакей ошол жерде жакшылап түшүнүп алалы. Подтвердив эффективность предпринимаемых ФРС США шагов, темпы инфляции постепенно замедляются, однако изменения индекса практически не оказали влияния на котировки национальной валюты, поскольку инвесторы ожидают публикации октябрьских данных с рынков труда, которые могут повлиять на дальнейшие действия монетарных властей. Если по итогам ноября занятость замедлит рост и безработица повысится, это выступит драйвером скорого перехода ведомства к смене истребительного курса, а доллар США вновь окажется под давлением. Достор, сиз билесиз, алтын менен
менен индекс доллар бири бирине корреляция болушат. Азыр ушул индекс доллар төмөндө жаткан болсо, анда алтындын баасы көтөрүлөт. Мен моюм боюнча, эгерде глобалдык сценарийди карай турган болсок, жана азыркы статьяларды биз көңүлүбүзгө ала турган болсок, анда мүмкүн биз келечекте жогору көздөй ушул деңгээлден өтүп кетиши мүмкүнбүз. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе жолусу бул 8 декабрда биздин убакыт боюнча 7:30 ушул маалымат чыгат. Ошол маалыматка жараша биз кийин дагы алтын боюнча божомолубузду жасасак болот. Жана биздин убакыт боюнча бул 13 декабрдын 14 декабрга караган түнү саат 12-де решение по процентной ставке ФРС маанилүү жаңылык чыгат. Кандай ФРС чечим чыгарышат, 5,5% бойдон калтырабы же калтырбайбы, ошону да көрүшүбүз керек. Ошол маалымат биздин алтынга дагы бир кыйла таасирин бериши мүмкүн достор. Ошондуктан ошол маалыматтарды күтөбүз. Азыркы кырдаалды айта турган болсок, биз азыр максималдуу белгисиздик кырдаалда турарыбызды мен белгилеп кетет элем. Ошондуктан кылдаттык менен тех анализди жасап, жана өзүңүздүн божомолуңуздун подтверждениясын же болбосо тастыктоосун алганга аракет кылыңыздар достор. Азыркы кырдаалды айтат элем. Мисалы, фундаментальный анализ глобалдык сценарийде жогору көздөй кетет деп айтып жатат. Тех анализ боюнча айта турган болсок, кыска мөөнөттө төмөндү көздөй барышы мүмкүн деген белгилерин айтып жатат достор. Убакыт көргөзөт, кайсы анализ күчтүүрөөк болот, бирок менин оюмча фундаментальный анализ күчүнө кирет болуш керек деп ойлоп жатам. Анткени ошол 5-күнү non-farm статистикасы чыгат. Ошол non-farmда дагы биз байкап көрөбүз кандай кыймыл аракет кылар экен. Алтын боюнча божомол ушундай. Эгерде өзүңүздүн ой жүгүртүүңүз бар болсо, комментарийге өйдөп калтырып жазып кетсеңиз болот. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.